Биринчиден сиздер менен маданий, руханий жана тарыхый Мурасбай Түркистан шаарында көрүшүп жаткандан кубанычтамын. Тарыхта ысым алтын тамга менен жазылып калган түрк цивилизациясынын руханий борборлорунун бири атактуу Түркистан шаарына пленардык жыйынга чакырып, жылуу меймандостук көрсөтүп жаткан Казакстан Республикасынын Мejlisинин төрагасы Нурлан Зайроллачка терең ыраазычылык билдирем. Учурдан пайдаланып, башыбызды бириктирип жаткан касиеттүү Түркистан шаарынын түрк дүйнөсүнүн руханий борбору катары таанышы менен чын дилимден куттуктаймын. Байыркы Түркистандын тарыхы, чыгыштын жана түрк дүйнөсүнүн даңазалуу инсандары Арстан Баба, Хожа Ахмет Ясауидің ысымдары менен терең байланышып, Борбордук Азиянын руханий казынасы катары эсептелген. Учурдан пайдаланып, Азербайжан Милли Мejlisинин төрайымы Сахиба Алиевна Гафаровнаны Түркман уюмуна ийгиликтүү төрагалык жүргүзгөндүгү менен, ал эми Казакстан Республикасынын Мejlisинин төрагасы Нурлан Зайроллаевичти төрагалыкты кабыл алгандыгы менен чын жүрөктөн куттуктап, сиздердин жооптуу ишиңиздерге ийгиликтерди каалап кетмекчимин. Бүгүнкү күндө уюмубуздун дүйнөдөгү орду, динамикалуу өсүп жаткандыгын эске алсак, 21-кылымда түрк дүйнөсү кайра жаралуу доорунда тургандыгын ынансак болот. Ассамблеянын алкагында жолугушубуз бул күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди чечүү менен бирге, бир тууган элдердин ийгиликтери менен тең бөлүшүп, алдыдагы пландарды түзүү үчүн ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр. Урматтуу кесиптештер, түрк өлкөлөрүнүн кызматташтыгынын мындан да өнүктүрүү зарылчылыгы татаал эл аралык кырдаалдан глобалдык аянттагы саясий, экономикалык, коопсуздук тармагындагы өзгөрүүлөрдөн улам келип чыгууда. Менин оюмча, бардык эл аралык коомчулук, диалог жана өз ара пайдалануу кызматташуу кризистен чыгуу эң ишенимдүү жол экендигин толук түшүнүшөт. Ошол себептен түрк тилдүү мамлекеттер менен тең аракеттенүү Кыргыз Республикасынын приоритеттүү багыттарынын бири. Биздин негизги максатыбыз бул узак мөөнөттүү, жемиштүү жана туруктуу кызматташуу. Ал эми приоритеттүү максаттарыбыз бул коронавирус пандемиясынан келип чыккан дүйнөлүк экономикалык кризистен бирге чыгуу, туристтик тармакты өнүктүрүү, тарыхый, маданий мурастарды сактоо жана башка гуманитардык проблемаларды чечүү. Ассамблеябыз жалпыбызга тийиштүү актуалдуу маселелерди чечүүдө, моделдик мыйзамдарды кабыл алууда жана интеграцияны күчөтүүдө натыйжалуу аянтча. Түрк кызматташтыгын тереңдетүүдө Венгрия жана Өзбекстан парламенттеринин биздин катарыбызда болгону эл аралык аренада Түркман ролун күчөтүүдө практикалык шарттарды түзүүдө. Урматтуу кесиптештер, сиздерге белгилүү болгондой, элибиздин коомдук саясий талаптарын аткаруу максатында 2021 жылы Кыргыз Республикасынын Конституциянын жаңы редакциясынын президенттик башкаруу формасын кабыл алдык жана мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону өткөрдүк. Биз үчүн маанилүү болгон жогорудагы иш-чараларда парламенттик ассамблея тарабынан эл аралык байкоочулук жүргүзүп кеткен кесиптештериме ыраазычылык билдирип кетким келет. Учурдан пайдаланып, 2021 жылдын 28 ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоосу өтөөрүн сиздерге маалымдап, урматтуу кесиптештеримди Түркман эл аралык байкоочу миссиясынын шайлоого мониторинг жүргүзүп кетүүгө чакырам. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.